Assalamu alaikum. Siz azыр айтып кетпедиңизби? Англис тилинен биз которулган депчи. Мен атайын англисче вариантында карап чыктым. Мына жерде караңыз, 13.4. Караңыз, 13-4 пункт. Ошол жерде мынтип жазылып турат. Эгерде инвестициялар атайын адаштыруу, жаап жашыруу, коррупция, акчаларды адалдоо, же процесске кыянатты келтирүү жүрүм-туруму же ушундай мыйзамсыз механизмдер аркылуу жүзөгө ашырыла турган болсо, инвестор ушул главага ылайык сотко до арыз бере алат. Эстеп калдыңызбы? Сотко до арыз бере алат. Ошонун англисчесин караңыз. An investor may not submit a claim to arbitration under this chapter if the investment has been made through fraudulent misrepresentation. Англисче варианты боюнча сотко до арыз менен кайрыла албайт деп турат. Мейли орусчадан адашып калыптыр да орусчасын карап көрдүм. Инвестор не может подать иск в суд деп турат. А бул жерде турат жазып коюпту кыргызча, главага ылайык сотко до арыз бере алат. Мейли орусча жакшы билет, до арыз бере алат менен инвестор не может подать иск в суд. Кандай ушул мен мындай бир үстүртөн эле чала чапкы карап чыккан ушундай каталар чыгып атат. Азыр толук карап чыкканда мындайлардан гүл десте чыгат го. Не дейсиз буга? Рахмат, Нуржит Кадырбек, саламатсызбы? Бул маселе боюнча биз азыр которуу процесси кандай жүргөн, анан эмне үчүн мындай болуп которулуп калган дагы бир диккат карап чыгалы. Экинчи окууга келгенде ушул которуу маселелерин биз болсо жокко чыгарып баарын тактап келип киргизели. Жок, здесь хинди тилинен башкасына колгонсуңарды. Хинди тили кирип атат, туурабы? Жок, хинди тили да кирген. Аны дагы туура эмес айтып койдуңуз, хинди тилин биз киргизип атабыз деп. Кыргыз тарап кантип хинди тилин киргизет? Хинди тилин дагы кийин биз бул жакка коштук деп атам да. Бул ал тараптан келек болчу да. Караңыз, ушул жерде мен ойлоп турмун. Кыргыз өзүбүздүн улуттук мыйзамдар болсо, бул эл аралык келишим болуп атпайбы? Эгерде мамлекеттик тил менен расмий тилдин ортосунда бир келишпестик, коллизия, карама-каршылык болсо, мамлекеттик тилдеги норма негиз катары кабыл алынат. А бул жерде хинди тили бар, англисче бар, орусча бар, кыргызча бар, анан мынтип жазып коюпсуздар. Бишкек шаарында 2019-жылдын 14-июнунда эки нускада кыргыз, хинди, орус жана англис тилдерине кол коюлду. Мында бардык тексттер бирдей күчкө ээ. Ошондо бирдей күчкө ээ болсо сотко бере алабызбы же бере албайбызбы? Эки башка маани турат бул жерде. Логикага таянсак берсе болот. Бул жерде логика иштебейт. Бул жерде мен силерге айтайынбы? Англис тилдеги вариант иштейт. Анткени эл аралык тил Индияда дагы мамлекеттик тилдердин бири. Экинчиден, Индия чындыгында азыр дүйнөдөгү эң алдыда бараткан өлкөлөрдүн бири. Аскери реформаларын көрүп атасыздар. Менимче ички дүң жыйымы 11 триллион доллардан ашат. 3-4 орунга кирет. Номиналий жагынан 5 орунда турат. Ушундай мамлекет менен карым катнаш боюнча чындыгында азыр төрагабыз туптур айтып атат. Бул деле символикалык мааниге ээ да, силерге мындай эле мамиле кылабыз, замыбыз барса боло берет. Сиздин жекелиңиз жөнүндө кандай сөз жок. Перспективалуу жакшы кадр катары билем. Бирок мен дагы колдойт элем. Индияга карата мамилешерден эле билинип калат да. Бир жогорураак деңгээлде олуттуураак карасак жакшы болот эле. Бирок мындай карама-каршылыктар болсо кантип добуш беребиз? Айтыңызчы, кантип добуш беребиз? Азыр добуш бергенде экөөнөтөн добуш беребиз да, до арыз бере алатканда добуш беребиз, до арыз бере албайтканда добуш беребиз. Бирок бере алаты биздин гана тилде, бере албайты хиндиче, англисче, орусча болуп атат. Ошон үчүн өтө бир татаал маселе алишендиктер толтура экен. Мен дагы сунуш берет элем. Бир сере карап, жок дегенде котормону жакшылап карап чыккылачы айланай. Анан тилге ушундай мамиле бул сиздин эле деңгээлиңизде эмес, бүт Кыргызстанда ошолду эптеп-септеп колдон өтөрүлүк мамиле кылып атабыз мамлекеттик тилгечи. Нуржит Кадырбекович, рахмат. Сиз айткан сунуштардын баарын биз диккат иштеп чыгып, экинчи окууга уруксат берсеңиздер, биз толугунан которуп, толугунан тактап баарын киргизели. Улан Бердибаевич, ушул маселе боюнча дагы биз иш алып барабыз. Мына кыска мөөнөттүн ичинде толуктап, тактап, ар бир ушу 4 тилди тең карап чыгып, биз так кылып киргизебиз. Себеби Адахан Кимсенбаевич көтөргөн маселе дагы бул өтө маанилүү маселе. Албетте биз тараптан дагы эме каталары болуп калыптыр. Бунун үстүнөн иштейбиз. Ошон үчүн Нуржит Кадырбекович колдоп берип койсоңуздар, буну биз жок колдогондо урматтуу мырза, сизден бир суранычым да. Туура түшүнсөңүз, мен мына төрага эле суроо берейинчи, урматтуу төрага. Сиз ушул кишинин ордунда турсаңыз,
Эгерде инвестициялар атайын адаштыруу, жаап жашыруу, коррупция, акчаларды адалдоо же процесске кыянатты келтирүү, жүрүм туруму же ушундай мыйзамсыз механизмдер аркылуу жүзөгө ашырылган болсо, инвестор ушул главага ылайык сотко бере албайт десем макул болот белеңиз? Албетте жок, мен позициямды билесиз. Макул болбойт элеңиз да, туурабы? Бул кыргызча доо арыз бере алат деп туруп жазгандагы, англисчесинде, орусчасында доо арыз бере албайт деп турат. Ушундай бир ой келип атат, депутаттар кыргызчасын карайт дагы, калганына көз жумуп коет, деп алдайын деген ниетте эле болуп атат да. Адашып калышыңар мүмкүн эмес. Англисче билгендер толтура го, not submit деген ошо бере албайт деген сөз. May not submit деген. Орусча инвестор не может подать иск в суд деп атат. Алдап кетсе деле, көзүңдү жазгырып кетсе деле сотко бере албайсың деген келишимге биз азыр кантип колдош беребиз? Ошон үчүн ушуларды бир карап чыккыла, анан келсин. Азыр билем, эске алабыз десиңер да, кийинкиде ушул эле ойдон келесиңер. Анча-мынча жери мындай косметикалык ремонт кылып коюп. Рахмат.